акчасы чыга турган безложение, приложение сунуш кылам сиздерге. Бул жактан акча иштесеңиздер болот. $10 баштап Binance биржасына чыгарсаңар болот. Эми бул жакта кантип иштөөнү айтып берейин. Биринчи, бул QR код аркылуу же ссылка аркылуу киресиңер да приложенияны скачать этесиңер. Регистрация учурунда менин реферальный кодумду жазсаңар болот. Мына 72 57 07 94 дегенде ошону жазасыңар. Андан кийин кирип туруп эле бул жактан рефералдарга 10.000, 5.000ден берет. 2 рефералга 10.000 берилди мага. 40.000 point болду. Ушул жерибиз 100.000 болгондо $10 болот. Бул только рефералдан түшпөйт. Бул дагы силер бул жактан алхамдулилла. Ой, алхамдулилла. Бул жактан силер күнүнө мындай кирип турасыңар. Приглашенияга, рефералга түшүптүр. Бул жакка мындай күнүнө кирип турасыңар. Каерде эле? Ал жер эмес окшойт. Андан сырткары бул жактан мисалы бирөөлөрдүн эфирине киресиңер, мисалы мына кыргыздардын эле эфирине киресиңер. Кыздар көбүнчө эмнелерге запрет экенин дагы азыр айтып берем. Бул жака киргенде могул жерде 3 деп турганы, эсил өзүң эфир ачканда 3 адам эфириңерге кирди деген сөз. Анан бул жерибиз 4 минутта уже киргенде эле 5 минут болот да, ошол азайып 5 минутабыз түгөнөт. 5 минутта түгөнгөндө ушу сундукту басабыз, жана бул жерден дагы кошумча биз 80 монета алабыз. Эмес чет өлкөнүн немелери жакшы билишет экен, алар көптөн бери билишет окшойт. Бир эфирге киргенден кийин 5 минут фан клуб ачып койсо дагы отуруп турабыз, монетаны алып анан чыгып кеткен. Анан бирөөлөрдүн эфирине киргенде бул жакта вечеринка деген өзүңүздү көрсөтпөйт экен. Сүйлөбөй деле койсоңуз болот экен. Ошентип отура берсеңиз эле жазышсаңар болот. Анан могул жерде фейерверк деп чыгат. Ошол мезгилде силер неме кыласыңар, ошону басасыңар да, кирсеңер ал жакта канча монета болсо берилет. ошончолук жакшы болот экен да. Ушундай. Анан бул подарканы бассаңар, бул кызга биз подарка жөнөткөн болсобуз. $1 да. Откройте коробку дейби. Ошондой болсо ал жакта немеге ачат экенбиз да монетанычы. салып келчиксиң. Бара. Буну ачып көрөлүчү. Бизге 10 эле монета берилди, көрүңөрбү. Ушундай подарка алсак дагы, подарка жөнөтсөк дагы биз өзүбүздүн монетабыздын эсебинен подарка жөнөтсөк дагы биздин уровенибиз көтөрүлөт. Уровенибиз көтөрүлсө, бизде ошончолук мүмкүнчүлүк көп болот, жана көп монета берет. Бул жакта агент болуп, дагы эмне дейт? Бул жерде бир кыз кире албайт. Зарплатага, агенттик монеталарга чыгып иштесе болот экен. Ал жөнүндө кийинки видеолордо айтып берем. Азыр жакшы өздөштүрө элекмин ал жагын. Ой, кашайгыр мунун эфири да бүтүп калды го. Мен 5 минуттук монетам ала элек деле. Так. Не болот ошондо? Өзүбүз эфирге чыгыш үчүн мына лайв деген басабыз. Мына лайв дегенди басып, мына жерге тема коюп, бул жерден болсо кандай болсун шапочкалар, немебиз, макияж кандай болсун ошолорду кылып, прямым эфири дегенди басабыз. Ошентип эфирге чыгабыз. Азыр. Эфирде бир күндө 24 сааттын ичинде 2 саат 2 жолу эфир ачсаңар болот. 1 саатта. Же прям 2 саат, же болбосо 1 сааттан аралык коюп
эфир ачсаңар, ар эфириңерге 10.000 монета берилет. Бул жердеги 100.000 болгондо Binance'га чыгарып аласыңар. Андан сырткары бири-бириңерге катталып, бири-бириңерге подарка жөнөтсөңөр, силердин уровениңер көтөрүлөт экен. Бул жерде уровень деген жери каерде турат? Так. Уровень деп турат, ушул жерде биздин азыр биринчи уровеньдебиз да, мына. Ушул жерибиз Ушул жерибиз көтөрүш керек да, кыскасы. Эмне болуп көтөрүлөт десем, көпчүлүк ошо подарка бири-бирине бергенде, бири-бирине катталып, эфирлерге киргенде, активный болсоңор, бул жактан уровениңер көтөрүлөт экен. Уровень көтөрүлсө жакшы экен. Если бул жердеги монетаңар 100.000 болуп чыгарып алган болсоңор, уровениңер резко түшүп кетет экен да. Кайра көтөрүш кыйын болуп калат экен. Кайрадан чыгаргандан кийин уже монетаны аз берип калат экен. Эфир үчүн мисалы 10.000 монета берип атпайбы чыгаргыча. Чыгаргандан кийин 2.000 эле монета берип калат экен. Еще бирөөлөрдүн эфирине кирип отурганда, бул жакта 5 минут сайын сундукту ачабыз да, ошо сундуктан аз бизге 80ден берет. Чыгарып алгандан кийин 40дан, 20дан, 5ден берип калат экен да. Мындай ойын 3 экен, мына күнүшүрөк дегенде 3-чү оюнга кетиптир уже. Күнүнө 2 сааттан эфир ачсаңар эле уже уровениңер дагы көтөрүлө баштайт экен. Ошо андан кийин бул жакта бирөөнүн эфирине кирдиңерби, башка жакта жүрө берсеңер болот экен айтчы. Мынтип 5 минут болгондон кийин барып коюп, карап коюп, башка жакта жүрсөңөр болот экен да. Кайра могу жерде барсаңар кирет. Ошо достор, баарыңар менин ссылкаммен катталга. Бул жакта мен Мира Жолдошева деп катталгам. Мени издеп, досуңарга кошуп, эфирлерге кирсеңер, ал жактан да үйрөтөм. Бул жерде Мира Жолдошева деп издеп көрөйүнчү, чыгат экен. Мына Мира Жолдошева дегенде эле мен чыгат экен. Ошол жактан неме кылсаңар болот. Мага катталып койсоңор болот, мен эфирлериме кирип сабак өтүп турам.